Assalamu alaikum туугандар. Мен жанагы эме боюнча да оюмду айтпасам чота көп элдер биз негизи эле унутчак элбиз да, биз унута беребиз. Көчө эмне болгонун унутуп калабыз бүгүн кайрачы. Жанагы кеңешчилер боюнча эскертейинчи, айтайынчы, мен айтайынчы макул. Кайра эле мен айтат окшойм. Эч кимге айтпай атасың, чота унчукпай атасыңар. Кеңешчилер кайсы жылы эмне себептен жоюлган билесиз, билбегендер барбы билбейм, бирок билгендер болсо комментарийге жазып кеткилечи. Ошол кишинин атын мен унутуп калыптырмын, атын эсимде жок. Бирок ал киши Өзбекстандан келген кыргыз болчу да. Ошол мен да таң калгам да, бул кандай кеңешчи болуп калган депчи. Ошол киши бир мыйзамсыз бир иш аракеттер кылган үчүн, мыйзам бузган үчүн жоопко тартылмак, бирок ал качып кетип башка өлкөгө барып жатып алып президентти жамандап каралаган үчүн ошол кесепеттен жоюлган да. Эме 2 жыл болду, 2 жыл болду, 3 жыл болуп калды жоюлуп кеткенине ошол кеңешчилердин. Анан азыркы элдер билбейби же билип туруп атайын интрига кылып атабы? Кээ бирлери позор, позор, кыргыздардын немелери кеңешчилер жок экен, кыргыздардан Кытай кеңешчи экен деп позор эле позор деп, анан Розуста жүргөн экен кеңешчиси, ал кеңешчи Кытайдан келген, Розуста жүргөн экен деп азыр президент аябай каралап атышат да, мындай карап отурсам. Ошол Садыр Нуркожоевич ошол окуядан кийин жоюп салган да. Аты өчкүр ким эле атайын бир эстей албай атам. Ошону эстегендер болсо туугандар, аты жөнүн, сүрөт болсо сүрөтүн жөрүп коелачы. Кайсы жылы болду эле, ким билет, эсинде, кимдин эсинде бар. Эмне себептен жоюлган ошону элдер да билсин. Ошол биз кеңешчи боло албайбыз, кыргыз эли. Биз антип жакшы кызматтарга отура албайт экенбиз. Биз бирдеме болсо эле каралап баштайт экенбиз, коркутуп баштайт экенбиз. Бирдеме болсо эле беттен алып баштайт экенбиз. Ошондон да Садыр Нуркожоевич токтоп, тоюп, жоюп салган да, керек жок депчи. А тигил кеңешчи карабайсыңарбы? Кеңешчимин деп Садыр Нуркожоевичтин атын сатып, башка кылыктар кылып жүргөндөр, кылып жүргөн иштери аныкталып калып, ошон үчүн жоюлган да. Анан кантип кеңешчи кылат анан? Айтпачы, кеңешчи кылайын десе ушинтип атса, кеңешчи кылайын десе жана деп текеберленип калса кыргыз эли. Биздин кыргыздарга негизи эле бийлик жарашпайт негизичи. Аны баарыбыз билебиз. Бизге кичине колубузга бийлик түшүп калса эле биз текеберленип асманды сүйлөп калабыз. Биз кичинекей эле алакандай эле өлкөбүз негизи. Бир кыргызды, нукура кыргызды эсептеп келсең көп болсо бир 2 миллион болот болуш керек. 3 миллионго деле жетпейт болуш керек негизичи. Бирок биз сүйлөсөк асмандын башын сүйлөйбүз туугандар. Биз сүйлөсөк биз укмуш тим эле башка өлкөлөрдү басып алчудай сүйлөйбүз. Биз сүйлөсөк укмуш дүйнө жүзүнүн баарын утуп алчудай сүйлөйбүз биз. Ушундай биз текебер адамбыз да, баарыбыз элечи негизи эле текеберлик бизде каныбызда бар окшойт да негизичи. Ошол себептен бизге Аллах таалам жерди дагы көлөмдү да бербей койгон окшойт да, адамдын затын көбүрөөк кылып бербей койгон окшойт, бизге азыраак кылып койгон окшойт. Ченемдүү кылыпчы, көп кылып салса биз дүйнө жүзүнүн баарын басып алмакпыз да. Ошол себептен бербей койду окшойт Аллахым деле. Түшүндү окшойт кой депчи. Чоң жерлер бар экен бизде илгери. Ошо жердин баарын алып койгон окшойт Аллахым делечи. Кой. Булар кутуруп кетет, дүйнө жүзүнүн баарын басып алат депчи. Ошон үчүн туугандар, баягы айтат го, чын эле Аллах таалам боюду берсе, акыл бербейт, акыл берсе бою бербейт деген сөз бар го. Ошондой сыяктуу баягы Аллах таалам биздин ушундай текеберлигибизди карап туруп, жерди да кичинекей кылып, элин дагы аз кылып берип койгон да бизгечи. Ошол туугандар. Ошон үчүн токтотолу, чача-мачаны токтотуп, кичине адамдык сыпатты көбөйтөлү. Адамдык сыпат көбөйсүн бизде. Бирден болсо эле чукумайды токтотолу. Өзүң кичине акыл, кичине эле илим алып алсаң эле өзүңдү профессор сезгенди токтотолу туугандар. Ооба, мени деле айтып атасыңар, сен акылсың эле, акыл айта бересиң деп. Мен болгон өзүмдүн оюмду айтам туугандар. Анан менин оюмду силер кандай кабыл аласыңар, ал силердин өзүңөрдүн оюңар да, меники эмес да. Силердин мээңер, силердин башыңар. Ким кандай менин сүйлөгөн сөзүмдү кабыл алат, ошол өзүнүн деңгээлине жараша кабыл алат да. Туурабы туугандар? Туура. Анан мен сүйлөсөм эле мени ушундайсың, анан тиңдейсиң дей бербегиле. Болгон мен өзүм оюмду айтам. Анан силер таразалайсыңар, таразалап өзүңөр жыйынтык чыгарасыңар. Ошол мен айтарым туугандар. Атак негизи Садыр Нуркожоевичти каралап аткандарга каршы турушубуз керек туугандар. Биз Садыр Нуркожоевичти коргоп, колдоп албасак, анда бизди кайра мурунку заман күтөт. Кайра мурунку заман келет бизге. Уже келет акырындан. Өзүңөр байкап атсаңар керек. Акырындан тымызын азыркы учурда эл кыдырып, элдин арасында жүрүп иштеп аткандарга уже каршы пикирлер айтылып баштады.
ал офисте отуруш керек, офисте отуруп кагаз караш керек, эл кыдырбаш керек, анын жанында иштеген, кол алдында иштегендери бар, ошолор кыдырыш керек, типа губернатор кыдырбаш керек деген сыяктуу сөздөр айтылып, акырындан элдин кулагына куюп башташты. Анткени мен ойлоп атам, что-то кайра эле мурунку системаны алып келген атышат го, баягы креслолоруна кайра жабышып отурган заманды кайра алып келгиси келип атышат. Алып келет. Если Садыр Кожоевич кеткен болсо, кайра ошол система келет. Кайра эле креслолорго жабышат. Мындай эч ким иштебей калат. Ошондой болбосун десеңер, анда Садыр Кожоевичти 5 колдоп колдошуңар керек. Андай ар кандай интригаларга берилбешиңер керек. Ошол туугандар, мейлиңиздер. Ассаламу алейкум.